Эгерде аталган долбоор колдоо тапса, аны каржылоо үчүн акча Пентагондун бюджетинен алынары айтылууда. Буга байланыштуу Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү АКШ Мексика чек арасына барып, Мексика чегиндеги кырдаал боюнча элге кайрылат. Бул сапар тууралуу Трамптын басма сөз катчысы Сандра Сандерс Твиттер аркылуу жарыялады. Президент Дональд Трамп бейшемби күнү АКШ Мексиканын түштүк чек арасына барып, гуманитардык кризистин жана улуттук коопсуздук фронтунда туугандар менен жолугат. Бул тууралуу кененирээк маалымат жакында жарыяланат. Сандерстин чек арадагы абалды гуманитардык кризис жана улуттук коопсуздук кризиси деп сыпаттап айткандыгынын да жөнү бар. Анткени чек арадагы көптөгөн качкындардын агымынан улам ушундай көрүнүш пайда болгон. Учурда Мексика тараптан чек арага Латын Америка өлкөлөрүнөн миңдеген мигранттар топтолгон. Алар Америка Кошмо Штатына кирип, баш калка суроону максат кылып турушат. АКШга бараткан мигранттардын көбү киндик каны тамган жеринен кетип жатканын жакырчылыктан жана кылмыштуу топтордун зордук зомбулугунан тажаганы менен түшүндүрүшөт. Маселен, Борбордук Америкадагы Гондурас дүйнөдө калктын санына карата киши өлтүрүү көп катталган өлкөлөрдүн сап башында турат. Ал эми чек арага дубал куруу боюнча азырынча бюджет маселеси беки элек. Анткени администрация жана Конгресстеги демократтар ортосунда талаш тартыш, кайчы пикир жаралууда. Мындан улам өкмөттүк федералдык мекемелердин айрымдары жабылууга душар болгон. Ушундай эле пикирин Трамп да билдирди. Түндүк Америкадагы эркин соода жүгүртүү боюнча 3 тараптуу келишим, башкача айтканда, нафтанын алкагында соода жүргүзүүдөн АКШ абдан көп акча жоготот. Жылына эле эсептегенде 75 миллиард доллардан ашык. Ошондуктан АКШ Мексика түштүк чек арасын жабылышын пайдалуу кадам деп эсептейм. Президент бул долбоорго 5,7 миллиард доллар сураган. Анын мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча сунуштарынын бири Мексика менен чек арада дубалдын курулушун каржылоо боюнча мыйзам долбоору азыр Сенаттын кароосунда жатат. Бирок өкүлдөр палатасы аны колдоп бергени менен Сенаттагы демократтар каршы болууда. Азырынча так чечим чыга элек. Учурда Ак үйдүн юристтери бул аракетти канчалык деңгээлде мыйзамдуулугун карап жатышат. Эгерде чечим кабыл алынып калса, каржылоо үчүн акча Пентагондун бюджетинен алынат. Эске салсак, буга чейин басылмаларда АКШнын президенти Дональд Трамп өзгөчө кырдаал жарыялап, Конгресстин чечимине карабай дубалдын курулушуна акча бөлүп бере турганы боюнча маалымат тараган. Ал эми Мексика менен АКШнын ортосунда дубал куруу Трамптын шайлоо өнөктүгүндө берген убадаларынын бири болчу. Аяна Байтемирова, Элчибек Кыштобаев, Ош Бирим жаңылыктары.